Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Садыр Жапаров Си Цзиньпинге көңүл айтты. Өлкө башы Садыр Жапаров бүгүн 7 январда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге Тибеттеги жер титирөөдөн улам адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Кытай Эл Республикасынын Тибет автоном районунда болгон жер титирөөнүн кесепетинен адамдар каза болду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атынан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам жана жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалайм. Ушул оор мезгилде биз орду толгус жоготуунун азабын бөлүшөбүз деп айтылат телеграммада. Соңку маалыматтарга ылайык, Кытайдын түштүк батышындагы Тибет автономиялуу районунда болгон жер титирөөдөн каза болгондордун саны 95ке, ал эми жабыркагандардын саны 130га жеткен. Балбан Акжолдун атасы Жоламан Олимпиадада Фумитага алданып калган деп эсептейт. Акжол Махмудовдун атасы Мухаммед Махмудов балбан Жоламан Шаршенбеков Париж Олимпиадасында япон спортчусу Кеничиро Фумитага алданып калганын айтты. Бул тууралуу ал журналист Эмир Арстанбек уулунун YouTube каналына берген маегинде билдирди. Мен күрөштү Жоламандан үйрөндүм деп алдап койбодубу? Куда, ал өзү дүйнө чемпиону болгондо Жоламанды психологиялык жактан алдап койду деген ал. Ошондой эле спортчунун атасы Олимпиададан уулу Акжол менен Жоламан алтын медаль алат деп ишенип жатканын белгилеген. Мындан тышкары ал маекте уулунун алтын албай калышынын себебин дагы айтып берген. Белгилей кетсек, жайкы Олимп оюндарында грек-рим күрөшүнөн катышкан эки балбан тең коло медаль тагынышкан. Шаршенбеков жарым финалда япониялык Кеничиро Фумитага жеңилип калып, финалга чыга албай калган. Мекке менен Мединаны суу каптады. Сауд Аравиядагы катуу жааган жамгырдан улам ислам дүйнөсүнүн ыйык шаарларынын көчөлөрүн суу каптаганын чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка караганда, Мекке, Медина жана Жидда шаарларынын көчөлөрүн, жолдорун суу каптап, катуу агым унааларды агызып кеткен. Мындан улам бийлик 3 шаарга кооптуу абал киргизген. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Хусилер Кызыл деңиздеги америкалык учак конуучу кемеге сокку урду. Йемендин түндүк бөлүгүн башкарган Ансар-Аллах кыймылы Кызыл деңизде AQShnын авианосинине кол салышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Хусилер америкалык USS Harry Truman учак конуучу кемесине каршы жогорку сапаттагы аскердик операция өткөргөнүн жарыялашкан. Кыймыл учкутсуз учак менен болгон кол салуу Йеменге сокку урууга даярданып жатканда уюштурулганын, тагыраагы операция чабуулдун мизин майтарганын белгилеген. Ал Масирах телеканалы шиит кыймылы америкалык согуштук кемеге 2 канаттуу ракета жана 4 учкутсуз учак менен кол салганын маалымдады. Өлкөдө метапневма вирус жуктурган 2 учур аныкталганын Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалымдашкандай, катталган 2 учур 2024-жылдын 40-52 жумаларында оор респиратордук инфекциялар боюнча алынган 1144 анализден чыккан. Ошондой эле анализден 210 риновирус, 259 респиратордук вирус, 105
аденовирус 79, бакавирус жана сасык тумоонун 98 түрү аныкталган. Министрлик метапневмовирус менен бардык курактагы адамдар жабыркаарын, өзгөчө бул инфекция 5 жашка чейинки балдар жана улгайган адамдар үчүн кооптуу экенин белгиледи. Кытайда аталган вирусту жуктургандардын саны өсүп жатканы кабарланууда. Былтыр Улуттук банктын алтын куймаларынан канча киреше табууга болмок? Саресеп 2024-жылы 2023 жылдагыдай эле Улуттук банктын алтын куймаларын жыл башында сатып алып, жылдын аягында сатып, акча табууга мүмкүнчүлүк болду. Эске салсак, башкы банк 2015-жылдан тарта кыргызстандыктарга алтын сата баштаган. Ал 1 граммдан 100 граммга чейинки уютулуп, даярдалган куймалар. Аталган банк аны элге сатып, андан сырткары кайра сатып да алат. Баасы улам өскөрүп, Лондондогу баалуу металлдар ассоциациясынын кечки фиксингине муну дүйнөлүк баа деп да атасак болот. Карата аныкталып турат. Наркы жогорулаганда бир топ пайда көрсө болот. Спутник алтын куймалардын баасы өткөн жылы кандай өзгөрүп турганына көз чаптырды. Жыл ичинде көрсөткүчтөр рекордко да чыгып турган. 8-январь менен 31-декабрь күндөрүндөгү маалыматтарды алдык. Төмөндө жыл башында сатып алынган алтын куйманы жылдын аягында сатып, канча сом тапса болору көрсөтүлгөн. 1 грамм 1365,15 сом, 2 грамм 2750, 5 грамм 6958, 10 грамм 13111, 31,1 грамм унция 37987,15, 100 грамм 118814 сом. Доллардын курсу менен алтындын баасы 2-январдан 30-декабрга чейин Лондондун баалуу металлдар рыногунун ассоциациясынын кечки фиксингинин баасы 1 троя унциясы үчүн $540 ашык кымбаттап, $2067 түздү. Кыргызстанда доллар расмий маалыматтар боюнча 1-январдан 31-декабрга чейин 2 сомго арзандап, 87 сомду түздү. Алтын куймаларды сатуу дайыма эле кирешелүү боло бербейт. Мисалы, 2022-жылы жылдын башында алтын куймалып, жыл соңунда саткандар артка кетишкен. Булак Спутник кежи. Иранда былтыр кеминде 901 киши дарга асылды. Иранда өткөн жылы 901 киши дарга асылды, алардын 40-ка жакынынын өкүмү декабрда ишке ашырылган. Мындай маалыматты шейшембиде БОНун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк жарыялады. Ал ушун жасандагы кишинин соттун өкүмү менен өлүмгө дуушар болгону камтама жаратарын айтты. Ислам жумуриятында адам өлтүрүү, наркоза таткичилиги, зордуктоо жана сексуалдык кыдык көргөзүү үчүн жогорку жаза каралган. Иранда башка өлкөлөргө караганда эң көп киши өлүм жазасына тартылат. Бирок Amnesty International жана башка эл аралык укук коргоочу уюмдар Кытай боюнча так маалыматтын жоктугун белгилешет. Активисттер Иранда дарга асуу көбөйгөнүнө тынчсызданышат. Алар өлкөнүн жогорку руханий көсөмү Айотолла Али Хаменийнин режимин өлүм жазасын калкты коркутуу инструменти катары колдонуп жатат деп айыпташат. Мындай кырдаал өзгөчө 2022-2023 жылкы элдик толкундоолордон кийин түзүлгөн. Бунун адам укуктары боюнча кеңсеси былтыр маңзатка байланышкан кылмыштар үчүн айыпталгандарды эң көп өлүм жазасына тартылганын билдирди. Ошол эле маалда диссиденттер жана 2022 жылкы наразычылык акцияларына тиешеси бар деген кишилер өлүмгө дуушар болгону белгиленет. Ирандагы адам укуктарына байкоо салган Норвегияда жайгашкан уюм 6-январдагы баяндамасында 2024 жылы кеминде 31 аял дарга асылганын маалымдады. Волкер Түрк бул өлүм жазасына каршы деп, бул адам баласынын жашоо укугун бузарын, күнөөсүз кишилердин соттун өкүмү менен өмүрүнөн ажырап калуу тобокелдиги жогору экенин билдирди. Жогорку комиссар Тегеран бийлигинин өлүм жазасын ишке ашырууну токтотууга, мораторий киргизүүгө, бара-бара андан баш тартууга чакырды. Булак Азаттык. Санкт-Петербургтан Самаркандка бараткан учак Внуково аэропортуна конууга аргасыз болду. Орусиянын ОТР авиакомпаниясынын Boeing 737 жүргүнчү учагы Москвадагы Внуково аэропортуна конууга аргасыз болду. Бул тууралуу РИА Новости агенттигине шилтеме менен Рейтер кабарлады. Лайнер Санкт-Петербургтан Самарканд шаарына баратканы маалым болду. Учак стабилизатордагы мандемден улам Внукового чукул конууга мажбур болду деп айтат РИА Новости агенттигинин булагы. Flight Radar сервисинин картасынан Boeing 737 асманга көтөрүлгөндөн кийин Ленинград облусунун үстүнөн 2, Москва облусун
10 жолу айланганын көрүүгө болот. Маалыматка караганда бортто 173 жүргүнчү бараткан. УТР жана Внукова рейтердин комментарий берүү өтүнүшүнө жооп бере элек. РИА Новости жүргүнчүлөр менен экипаж мүчөлөрү жабыркабаганын билдирди. Украинага басып кирип согушуп жаткан Орусияда ушул тапта жүргүнчү учактар тартыш батыштын санкцияларынан улам учактар менен тетиктер өлкөгө экспорттолбойт. Ички өндүрүш суроо талапты жабууга кудуретсиз. Булак Азаттык. Казакстан менен Өзбекстан ортосунда жаңы темир жол курулуп жатат. Бул тууралуу Казакстан темир жолдору компаниясынын басма сөз кызматына шилтеме берип Азаттыктын казак редакциясы жазды. Маалыматка караганда Дарбаза Мактаарал жолун 2027-жылы ишке киргизүү каралууда. Ал Сарыагаш Ташкент маршрутуна альтернатива болмокчу жана Өзбекстанга экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө жардам берет. 286 миллиард теңгеге бааланган инвестициялык долбоордун алкагында казак-өзбек чек арасында жаңы өткөл пунктун ачуу каралууда. Борбор Азия темир жол менен жүк жана жүргүнчү ташуу көлөмүн көбөйтүү аракети көрүлүп жатат. Алсак 27 декабрда Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо аземи өткөн. Темир жол Кашкар-Торгарт Макмал Жалалабад Анжиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түссө, 311,75 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргыз жергесинде 18 бекет, 81 көпүрө, 41 туннель курулат. Макмалдын эки жагындагы колея эки башка өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучуда, жүргүнчү ташуучуда милдетти аткара алат. Андан тышкары былтыр 16 ноябрдан тарта Алматы Түркістан, Ташкент, Алматы саякат маршрутунун алгачкы программасы ишке ашырыла баштады. Булак Азаттык.